Саламатсыздарбы, урматтуу телефон колдонуучулары. Биз көбүнчө телефондун памяти толуп калып, кантип тазалаганды билбейбиз. Азыр мен силерге көрсөтөм. Настройкиге кирип, приложение деген бөлүктү тандайбыз. Ал жакта все приложения дегенди ачабыз. Анан көбүнчө кайсы приложенияга киребиз, ошону тандап алабыз да. Мисалы, мен өзүм кайсы приложенияга кирем? Facebook, памятти басабыз. Кэшти көрүп атасыздарбы? 189 деп турат. Ошону очистить кэш кылабыз. Тазаланды, 0 болуп калды. Эми кайрадан чыгабыз. Google Play Market, очистить кэш, окей. Караңыздар, 0 болуп калды кэш. Артка чыгабыз. Google'дан көп нерсени поиск кылабыз. Очистить кэш, окей. 0 болуп калды. Дагы Instagramда 713 деп турат. Очистить всёну баспайбыз. Очистить кэшти басабыз. Окей. Мына ушинтип эле өзүбүз көп колдонгон приложенияны кирип, бул жака болсо кайсы приложенияны издеп ошонун кэш памятин тазалагыбыз келсе, жаза алабыз да. Мен азыр WhatsApp'та ачкантам. WhatsApp'та мынакей кэш 28,187 мегабайт. Очистить кэш тазаладык. Ушинтип эле тазалай беребиз. Барыбыз эле YouTube'га кирип видео көрөт болушубуз керек. Кэш памятин тазалаган атам 125 мегабайт экен. Артка чыгабыз. Азыр телефондун тез иштөө деген бөлүгүн басабыз. Ракета. Ускорение деп коет орусча айтканда. Удаляйте мусор для освобождения места дейт. Телефонду бошотуу үчүн мусорду өчүргүлө дейт. Азыр биз тазалоого киребиз. Барыбыз деле бар болуш керек э. Мынакей очистка бөлүгү. Очистить. Мынакей 68,4 мегабайт. Бир аз болсо дагы телефондун памяти бошоп калды деген ойдомун. Эгерде мен сиздерге жардам бере алсам кубанычтамын. Саламатта калыңыздар.